киргизүүнү сунуштадыңыз. Казак тарап ушу оор жүк ташуучу унааларды өткөрбөө менен кандай мүдөнү көздөп атат, бизден эмнени талап кылып атат деп ойлойсуз? Бұл қырғыз-қазақ шекарасында қырдал 6 күнден бері уланып атат. Тилекке каршы алардын арманын уккан аткаруу бишигине адам барбаптыр. Мен ошон үчүн күн тартибине киргиздим. Анткени ал жерде кырдал күндөн күнгө оорлап баратат. Ар бир айдоочу мага айтышты, ошол жерден биз Орусияга жүк алып барганда $1000 ала турган болсок, анын азыр эле биз $500 жок кылып койдук. Биздин короткону акчабызды ким тартат деп аябай армандарын айтышты. Анан негизинен алар эми билишет. Алар айтып атат, бул деген эми кыргыз-казак өкмөттөрүнүн ортосундагы алака. Биз будан жабыр тартпашыбыз керек. Негизинен бизге Кытайдан келген товарларды кармашатат, өткөрбөй атат. Бул орус анан казак мамлекеттерин же болбосо жанагы ЭЭПке кирген мамлекеттердин акциясы болуп атат. Булар бир ай мурун эскертүү берсе болмок, ушундай көзөмөл болот, мындай дыккат текшерүү болот деп эч кандай эле мындай жок чукул арада жабып койгону бул казак өкмөтүнүн кыргыз өкмөтүнө болгон бир кандайдыр бир айтылбаган санкциясы катары кабыл алып атат. Бирок биз будан жабыр тартпашыбыз керек, бизге маселени чечип беришибиз керек деп суранышты. Чечүүнүн жолдору барбы эми? Эми чечүүнүн жолдору мен таң калып атканым ушул да, ушул Казакстандагы Кыргызстандын элчиси эмне иш кылып атат. Биздин тышкы иштер министри, өзгөчө кырдалдар министрлиги вице-премьер-министри барып, тигилердин вице-премьери менен сүйлөшүп, кырдалды жөнгө салыш керек болчу да. Мен ойлоп атам, бунун артында бир чоң кандайдыр бир саясат бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүндөгү өзгөчө бажы кызматына болгон биздин кошуна мамлекеттердин кысымы катары кабыл алам да. Мына ушуну чечиш керек тез арада. Анткени алардын өзгөчө бир талаптары бар болуш керек. Бул бүгүн ачыкка чыкпаса да, бир жакын арада бул ачыкка чыгат. Мына жаз келбедиби? Анан кийин казак тарап бизден суу алат дегендей. Биздикилер сууну сатабыз деп дагы көтөрүп атышат. Бул жерде мындай соодалашуу жокпу? Жок, бул андай соодалашуу эмес, бул башынан эле бар болчу. Бул мурдагы жылкы жанагы казак-кыргыз чекарасында кырдалдын уландысы, ошондогу казактардын кыргыз өкмөтүнө койгон талаптары аткарылбай, анан кийин экинчиден кыргыздын бажы кызматтары дагы негизсиз түрдө алар менен макулдашпай туруп эле бажы төлөмдөрүнө тарифти көбөйтүп жиберди. Экинчиден бул жанагы атаандаштык, базарлардагы атаандаштардын келип чыккан нерсеси деп ойлоп атам да мен.